Сөз депутат Исмаилова Аида Жекшенбаевнада. Рахмат. Ну, во-первых, спасибо вам за вашу кропотливую работу. Если бы не вы, возможно, мы, может быть, даже и не знали о всех нарушениях, выявленных в государственных органах. У меня вот такой вопрос. Вот смотрите, уважаемые представители, да, Счетной палаты сутками проверяют, и практически по многим нашим ответам выявлено нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств. Скажите, пожалуйста, каковы механизмы и перспективы возврата в бюджет этих средств? Вот вы говорите то, что ордуна коюлатат деп атпайсызбы? Анан кантип коюлатат? Они из своих личных денег просто приносят и вносят в кассу или как? Айда Жекшенбаевна, абдан жакшы суроо бердиңиз. Рахмат. Мен сиздерге ушу элибизге да түшүнүктүү болуш үчүн жалпак тилде эле жооп берейин. Мисал үчүн мына биз айттык, каржы бузуулар 2 миллиардтан ашык. Андан сырткары анын ичинен 2 миллиардка чукулу ордуна коюлуш керек. Андан сырткары бюджеттик жоготуулар. Соц тармакты айтып бересизби? Соц тармак, анан саламаттык сактоо системасы боюнча. Эгерде соц тармак боюнча айтсак, мына биринчи бул социалдык фонд боюнча өзүңүздөр билесиздер, бул атайын бюджет кабыл алынып атат. Социалдык фонд боюнча биз тапкан финансылык тартип бузуулар бул 5 миллиондон ашык. Анын ичинен 4,8 миллион ордуна коюлуш керек болсо, бүгүнкү күндө баары ордуна коюлду. Бул мындай түрдө жүрөт да, биз аудит жүргүзүп атканда кандайдыр бир тартип бузуулар сөзсүз аныкталат. Баарыбызда кемчилик бар. Учет жүргүзүүдө жыл бүтө элек болсо, ошону аудит жүрүү учурунда биз сунуш беребиз. Аудит бүткөнгө чейин ошону учетту түздөгүлө. Эгерде курулуш иштеринде ашыкча чыгымдоолор, завышение болсо, ага жумуш аткардырабыз. Же болбосо ошону подрядчиктердин эсебинен кайра бюджетке төктүртөбүз. Ушундай жааттарда жүрөт. Ал эми ФОМС боюнча айтып кетсем, мисал үчүн өзүңүз билесиз, ФОМСтун бюджети абдан чоң. 15 миллиард сомдун төгөрөгүндө, мунун ичинен Жок, 14 миллиард сом. 14 мен төгөрөк деп айтып атам да сизге, 14төн ашык. 21 миллион 790 миң, 22 миллион сом ордуна коюлуш керек болсо, бүгүнкү күндө мунун жарымы 12 миллионго чукул ордуна коюлду да. Бул көбүнчө өзүңүз билесиз, мына дары-дармектерди сатып алууда, товардык, материалдык баалуулуктарды сатып алууда жылдын акырында астатак калып калат. Биз айтып атабыз, ошону туура пландаштырыш керек. Бирок туура алардын да айтканына бизге да кошулабыз. Мисал үчүн жылдын башында каржылоо маселеси январда чечилбей калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ал жерде дары-дармектер запаста туруш керек да. Ушул жаатында дагы маселелер бар. Негизинен ушундай. Рахмат. На ордуна коюлбаган каражат боюнча, вот что я могу сказать, то что очень часто чиновники государственных органов, министерств и ведомств просто заходят, пилят деньги и безнаказанно уходят в бизнес, сделав некий такой стартап из бюджетных средств для своего бизнеса. У нас порой вот так получается, да? Потом вот второй вопрос. По имеющейся у меня информации, Минздрав и ФОМС не стандартизировали государственные услуги в сфере здравоохранения. И то есть население не имеет гарантированного бесплатного пакета качественных медицинских услуг. И вот представители Счетной палаты, считаете ли вы, что наличие калькуляции услуг позволит сэкономить, эффективно использовать бюджетные средства и повысить заработную плату врачам за счет сэкономленных средств? Ошо боюнча айтып бересизби? Айда Жекшенбаевна, биз мына программдык бюджет деген бар. Негизи ушуга баардык министрликтер өтүш керек. Программдык бюджет. Бул деген сиз айткан маселеге абдан төп келет. Эгерде кайсы бир министрлик калькуляция услуг боюнча анткени менде бир маалымат бар. Ошо сиздин эле маалыматыңыз. Ошо маалыматтын ичинде жанагы калькуляция услуг жок деп жазылып атат да. Эми ушулардын баарын министрликке биз жиберип атабыз, предписание, рекомендацияларды. Анан эгерде ошо экономдолгон каражаттарды башында туура пландаштырса, өкмөт менен макулдашса, бизде ага каршылык деле жок да. Албетте каржы эч качан жетишпейт. Бирок биз билгенден туура эмес пландаштырылгандан кээде ашыкча каражаттар да бөлүнүп атат да, кээ бир министрликтерде. Биз ошолорду бюджетке кайтартып атабыз, ашыкча. Үчүнчү суроом, жанакы ошол маалыматтын баары сиздин сайтыңызда жок экен. Бул эмне себептен жок болуп атат? Айда Жекшенбаевна, биз негизги отчеттордун баарын толугу менен сайтка коебуз.
бирок кээ бир маалыматтарды биз резюме түрүндө коюп атабыз, анткени өзүңүз билесиздер, биз толук сайтка койсок деле болот, бирок кээ бир маалымат каражаттарына баягы искажение болуп чыгып калат экен да, ошон үчүн биз өзүбүз түшүнүктүү кылып чыгарып атабыз. 10 секунд. Минздрав, ДЛО, ФОМС боюнча эч маалымат жок экен. Биз жакында өттү, аларда толук жайгаштырабыз. Сиздин өзүңүзгө да биз толук отчетту кайрадан жиберип коелу. Рахмат. Жибергенбиз.